Кофе, поедем район дедіңізле бениче? Үміт қылғанымызға мына 33 жыл өтіп кетпеді. Үміт қылып эле келатабыз. Ошондой чечкиндүү кадам менен батыраак кылсак. Аны ишти алып барып атабыз. Бирок биз жеңишибиз керек. Тереңге келдиңер буяка. Ошо мафияны жеңгени келдиңер. Сыртта жаз, бирок айрым аймактарда жазгытала жумуштар башталганына бир топ убакыт болду. Ирригация тармагында абалгандай, дыйкандар быйыл мамлекет тараптан кандай колдоо ала алышат? Күйүүчү май, жер семирткич жетиштүү, депутаттар мына ушул жана башка маселелерди бүгүн жалпы жыйында талкуулап жатышат. Эл өкүлдөрү быйылкы жазгытала жумуштарына карата даярдык иштери тууралуу министрлер кабинетинин маалыматын уккан соң өз аймактарындагы шайлоочулардын талаптарын парламенттик трибунада тизмектешти. Алсак, чек арадагы Лейлек районунун дыйкандарына күйүүчү майды өз убагында жеткирүү көйгөйү турат. Азыркы күндө жанагы матрезервтин счетуна деген неме түшүп, жанагы акча түшүп, андан кийин аны биздин райондун жанагы айылдык айыл чарба департаментине келип, анан булар барып ошол жанагы департаменттин квитанцияларын болсо ошо ошко алып барып, оштогу матрезервтин фондунан талон алып келип, талонду дыйкандарга берип, анан дыйкандар ушундай бир оор механизм жасап түзүлүп калыптыр да. Мен азыр ошону сунуш берейин деп турам, ошону жеңилдетүү боюнча. Быйыл ирригация объектилерин калыбына келтирүү жана оңдоо иштерине мамлекеттик бюджеттен 4,8 миллиард сом каралган. Анын катарында Алабука районундагы Чанатсай суу сактагычынын курулушунун экинчи этабы башталып жатканын депутат белгиледи. Жакшы өткөндө Бактыгеш менен жолугушууда ушул жакшы кубанычтуу кабарды айткан болчу. Мына буюрса планга кирип, ошо экинчи Чанатсай суу сактагычынын экинчи этабы планга кирип, ушул 1 миллиардка жакын сом бөлүнүп, 2028 жылга чейин бүтөт деп айтты. Ошол шайлоочуларыңызга дагы жакшы кубанычтуу кабарды жеткизсеңиз болот деп, ошо мен да бул өлкө жетекчилигине, анын ичинде ошо Бактыгер Ергешевке чоң ыраазычылык элдин атынан, өзүмдүн атыман ошо ыраазычылыкты билдирдим. Талас облусунда суу тартыштыгын жоюу максатында дамбаларды бекемдөө жана суу сактагыч куруу керек. Муну менен катар дыйкандарга багытталган аз пайыздагы насыялар бизнесмендерден ашпай жатканы көйгөй жаратууда. Сиз өткөн жыйындарда Талас областы боюнча 7 өзөндөн суу түшөт. Ошо 7 өзөнгө дамба, БДР куруу маселелерин бир айттыңыз эле. Таласта абдан суунун башында туруп алып, ошо сууну да колдоно албай атабыз да. Анысы айыл чарбасын колдоого берилип жаткан кредиттер ошо тиешелүү деңгээлде болбой жатат да, Бактыгер Ергешевич. Мына сөз болуп атат, көп учурда бизнесмендер алып, мына карапайым дыйкандар алыш такыр болбой жатат деп. Талаптарын абдан бул оор кылып коюптур да, справка, бул топтоо, кагаз топтоо, бул карапайым дыйкандар буга убактысы да жок, анан кыйналып жатышат. Депутат Улукбек Ормонов быйылкы айдап себүү иштерине даярдыкты дурус деп эсептейт. Бирок ошол эле учурда Өзгөн районунда чечилүүчү маселелер арбын. Жаманадыр участкасы бар. Ошонун биринчи этабын президентибиз колдоп өзүнүн фондунан акча бөлүп, биринчи этабы бүткөн, ошонун экинчи этабын ишке ашыруу керек. Өзгөн район баштоо айыл өкмөтүндө Кемпиралык суу сактагычынын үст жагынан 50 гектар кайрак жерден элдерге турак жай курууга жер бөлүнгөн. Ал жерге азыр маселе турат, ошол ичүүчү жана сугатчу сууну чыгаруу. Жаз мезгили мартта башталды деген менен өлкөнүн түштүк аймактарында дыйкандын талаага чыкканына бир айдан ашты. Сапаттуу үрөөн жана күйүүчү май, сугатуу тартыштыгы жоюлса, дыйкан фермерлерге шарт түзүлмөк. Кожошкен, Ис Байрам, Ак суу дарыялары. Бирок кошуна Өзбекстанга бүт баары агып кетет да, бизде аз эле каналдар менен өзүбүздүн дыйкандар мындай колдонот. Анан былтыркы жылы жакшы бир топ каналдар капиталдык ремонт иштеринен өттү. Андан тышкары азыр биздин Кадамжай районунда 3 БСРдин курулушу болуп жатат азыркы учурда. Бизде Кара Дарыя деген айыл өкмөтүбүз бар. Мына жыл сайын ошол жерде күрү чегип өнүктүрүп жылда суу каптоонун коркунучу бар. Бул дамбанын курулбастыгына байланыштуу. Дамба курулушу бир 15 жылдан ашып калды, бирок ошол азыркы күнгө чейин бүтпөй келатат.
жазгы талаа иштери эч бир депутаттын көз жаздымында калган жок. Ачык айкын актуалдуу суроолор узатылып, тиешелүү жооптор берилди. Жыйынтыгында айтылган сунуш пикирлерди эске алуу менен Жогорку кеңештин токтому кабыл алынды.